Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен кайрадан сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Камчыбек Ташиев Альфанын жаңы курал-жарагы менен техникасын көрдү. Камчыбек Ташиев УКМКнын атайын багыттагы кызматынын курал-жарак жана техникасынын жаңы үлгүлөрү менен таанышып, каза болгон жоокерлерди эскерди. Бул тууралуу мекемеден билдиришти. Маалымат калай 2006-жылы 12 майда Альфа атайын кызматы алгачкы аскердик жоготууларга учурагандан бери бул дата эскерүү күнү катары белгиленип келет. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 13 майда Альфанын курман болгон жоокерлерин эскерди. Ошондой эле ал атайын кызмат үчүн сатып алынган жаңы аскердик техникалык жабдууларды көрдү деп айтылат маалыматта. Аталган кызмат ар дайым жаңы заманбап курал-жарак жана техника менен жабдылып турары кошумчаланган. Кымбаттуу мекенде ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Кыргыз электроника ишканасы жаңы үлгүдөгү принтерди чогулта баштады. Кыргыз индустрия АКсына караган Кыргыз электроника ишканасы Pentium M6.5 kg жаңы принтерин чогулта баштады. Бул тууралуу Кыргыз электрониканын башчысы Илья Чорный билдирди. Анын айтымында ишкана буга чейин Pentium M7108DM kg үлгүсүндөгү принтерди чыгарып келген. Эми көп функционалдуу жабдыктардын басып чыгаруу, көчүрмө, сканерлөө катары жаңы үлгүдөгү принтер менен толукталды. Биздин продукция kg деп белгиленет, анын сапаты негизги өндүрүүчүнүн көзөмөлүндө турат. Биз чыгарган жабдыктардын сапаты дүйнөдөгү башка аналогторунан айырмаланбайт. Ошондой эле биздин продукциянын баа жагынан артыкчылыгы бар, баасы арзан деген ал. Ал билдиргендей, алар принтерлерди Checkit kg сайт аркылуу сатышат. Ал жакта бардык байланыш номерлерин табууга болот. Быйыл алгачкы жолу мектеп бүтүрүүчүлөрүнө электрондук аттестат берилет. Быйыл алгачкы жолу мектеп бүтүрүүчүлөрүнө электрондук документ берилет. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалымат калай 11-классты бүткөндөргө электрондук аттестат, 9-классты аяктагандарга электрондук күбөлүк берилет. Электрондук аттестат күбөлүк бүтүрүүчүлөргө кагаз документ менен кошо берилет. Документтин санарип версиясы Түндүк порталына киргизилет. Бул документти жоготуп алып калыбына келтирүүдөгү кыйынчылыктарды жокко чыгарат. Порталдан аттестат күбөлүктүн дубликатын чыгарып алса да болот. Ал эми порталга каттала электерге калкты тейлөө борборлоруна кайрылышы керек дешти мекеменин маалымат кызматынан. Ошондой эле 2023-2024 окуу жылында 11-классты 73.051 окуучу, 9-классты 128.000ден ашык окуучу бүтүрөөрү кошумчаланды. Камчыбек Ташиев президенттик шайлоого катышабы? Мындай теманын тегерегинде Кактус медиа саясаттануучу Калнур Ормушов менен маектешкен. Маекти толугу менен аталган басылманын сайтынан окусаңыздар болот. Сереп медиа маектин урунттуу учурларын жарыялайт, талапкер болушу мүмкүн. Анткени Камчыбек Ташиев президенттик амбициясын Садыр Жапаровго чейин 2011-жылы эле көрсөткөн. Садыр Жапаров биринчи жолу шайлоого 2021-жылы катышкан. Ташиев чыныгы саясатчы, депутат, дилетант, спортсмен же физкультурник эмес. Саясатчылар менен спортчулардын баалуулуктары башкача. Спортсмендер утурумдук жеңишке гана кызыкса, ал эми саясатчынын мотивациясы күчтүүрөөк келет. Саясатчы өлкө менен элинин бакуаттуулугу, өнүгүүсүн ойлойт. Айрымдары бүткүл адамзаттын бактылуу болууну кыялданышат. Ал эми Ташиев азыр олуттуу бийликке кимисин бийлиги көбүрөөк экенин дагы талдап көрүш керек деп жазган Кактус медиа сайты. Айыл чарба министрлиги өлкөдө күйдүрүүгө катталган оюнча маалыматка уюн катты. Айыл чарба министрлиги өлкөдө күйдүрүүгө катталган оюнча уюн катып, бейтап илдет жуктуруп алды делген малдын эти таза экенин билдирди. Мекеменин маалымдоосуна ылайык ветеринардык кызмат эпизоотологиялык иликтөө жүргүзүп, союлган малдын этин лабораторияда изилдешкен. Болжолдуу жыйынтыгы терс чыгууда. Азыркы учурда лабораториялык изилдөөлөр улантылып жатат. Анын жыйынтыгы менен диагноз коюлат. Ошондой эле союлган мал өз учурунда күйдүрүүгө каршы эмделген. Жеринде ветеринардык санитардык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Күйдүрүүгө каршы вакцина жетиштүү. Бул илдет боюнча эпизоотологиялык абал туруктуу.
Мал арасында ылаңдаган жана күмөндүү жагдай аныкталган жок деп айтылат маалыматта. Буга чейин эсиңиздерге салсак, Жалал Абадтан келген аялдан күйдүргү аныкталганын Бишкек шаарындагы мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору маалымдаган. Медиктер илдет мал этинен жукканын божомолдоп жатышкан. Бишкек мэриясында Ататүрк паркы маселеси боюнча жыйын өттү. Бишкек мэриясында Мустафа Кемаль Ататүрк сейил багынын аймагында жайгашкан объектилердин маселеси боюнча мекемелер аралык жыйын өттү. Жыйын мэр Айбек Жунушалиев, архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаевдин жана тиешелүү кызматтардын жетекчилеринин катышуусунда өткөн ведомстволор аралык кеңеш менен жыйынтык боюнча борбор каланын башчысы тиешелүү кызматтардын жетекчилерине сот органдарына доо арыз менен кайрылууну, Бишкек шаардык мамлекеттик администрациясынын 1992 жылдын 23-июндагы номер 223-токтом менен бекитилген парктын жер участоктарын паркка кайтаруу боюнча 2024 жылдын 20-майында пландалган иштерди даярдоо чараларды көрүүнү тапшырган. 12 апрелде Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Бишкек шаардык мамлекеттик администрациясынын 1992 жылдын 25-июндагы номер 225-токтом менен бекитилген 107 гектар жер Мустафа Кемал Ататүрк атындагы сейил бактын чегараларын бекитүү боюнча токтомго кол койгон. Мурда курулушка бөлүнгөн 43 гектар жер парктын аймагына кайтарылышы керек. Нукенованын өлүмү Бишимбаев 24 жылга эркинен ажыратылды. 13 майда Астана соту аялын өлтүрүүгө айыпталган экс-министр Кубандык Бишимбаевдин иши боюнча өкүм чыгарып, аны күнөөлүү деп табуу менен 24 жылга кести. Анын тууганы Бакытжан Байжанов 4 жылга эркинен ажыратылды. Бишимбаев өтө мыкаачылык менен адам өлтүрүү жана кыйноо беренелери боюнча күнөөлүү деп табылды. Салтанат Нукенованын жакындары Кубандык Бишимбаевдин өмүр бою эркинен ажыратылышы керектигин айтып жатышкан эле. Бұл видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колу буту жылбай үшүп ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муздап атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Муниципалдык кызматкерлер аптанын 2 күнүндө коомдук транспорт менен жүрөт. Бишкек шаарындагы экологиялык абалды жакшыртуу, коомдук транспорттун ишинин сапатына мониторинг жана талдоо жүргүзүү максатында Бишкек мэриясынын кызматкерлерине жеке жана кызматтык автоунаасын пайдаланууга чектөө киргизилет. Ага ылайык аптанын шейшемби жана бейшемби күндөрү муниципалдык кызматкерлер автоунаанын ордуна коомдук транспортты колдонууга милдеттүү. Аталган 2 күн унаа кыймылы эң көп болгон күндөр катары тандалып алынды. Көрсөтүлгөн күндөрдө жеке жана кызматтык автоунааларды колдонууга чектөө киргизүү жолдогу тыгындарды азайтып, жол кыймылынын бардык катышуучулары үчүн тыгындардын убактысын кыскартат. Ошондой эле коомдук транспортко болгон суроо талапты жогорулатат. Бул өз кезегинде транспорттук тутумдун өнүгүшүнө өбөлгө болот жана атмосферага зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышын азайтат. Муниципалитеттин кызматкерлеринин коомдук транспортты колдонушу жарандарга жана башка уюмдарга үлгү болуп, экологиялык жактан таза жана натыйжалуу транспорт каражаттарын колдонууга дем берет деп айтылат маалыматта. Мурдагы өкмөт башчысы Игорь Чудинов кайра кызматка дайындалды. Мурдагы өкмөт башчысы Игорь Чудинов курулуп жаткан электростанциялар дирекциясынын башкы директору болуп дайындалды. Бул тууралуу маалыматты репортер КЖГ энергетика министрлигинен ырасташты. Ал 6 майда бул кызматка бекитилген. Белгилей кетсек, курулуп жаткан электростанциялар дирекциясы 2023 жылы түзүлгөн. Анын уставдык капиталы 35 миллион сом өлчөмүндө белгиленген. Электростанциялар ачык акционердик коомунун айрым мүлкү. Анын карамагында Камбарата биргеси дагы дирекцияга өткөрүлгөн. Игорь Чудиновду мурдагы президент Курманбек Бакиев жетектөөчү кызматка алып келүү 2007 жылы премьер-министр кылып дайындаган. 2009 жылы Кыргызстанды өнүктүрүү фондунун директору болот. 2010 жылкы революциядан кийин кармалып көп өтпөй бошотулат.
Таштандыны башаламан ыргыткандарга айып пул салынды. Таштандыны башаламан ыргыткан чет элдик жарандарга 8500 сом айып пул салынды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан билдиришти. 1-май районунун Осипенко көчөсүндөгү үйдө турган чет элдиктер шаардын көркүн жана тазалыгын бузушкан. Аларга укук бузуулар жөнүндө кодекстин 114 жана 115 беренелеринин 1-бөлүгү боюнча 8,5 миң сом айып пул салынды. Балыкчы Кочкор темир жолунун курулуш иштери улантылууда. Балыкчы Кочкор темир жолунун курулуш иштери уланууда. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Учурда Орто Токой суу сактагычынын аймагында темир жолдун төмөнкү конструкциясын куруу иштери жүрүп жатат. Ошондой эле саздак тилкелерге геоторлор салынып, көлөмү чоң суу өткөргүч түтүктөрү орнотулууда. Курулуш иштерине жалпы 30дан ашуун атайын техника жана 60тан ашуун жумушчу тартылган. Балыкчы Кочкор темир жолунун курулуш иштери башталгандан бери жалпы 45 суу өткөргүч түтүкчөлөр орнотулган. Ал эми Кочкор аймагында 30-44 чакырымдарда бурголоо, жардыруу иштеринин долбоору даярдалып, тиешелүү мекемелер менен макулдаш иштери жүрүүдө. Эсиңдерге сала кетсек, 2022-жылы 5 чакырым, ал эми 2023-жылы 15 чакырым темир жолу курулуп бүткөрүлгөн. 2024-жылы 15-20 чакырымын куруу иштери пландалууда. Курулуш иштерин Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы өз каражатына курууда. Министр Бейшеналиев биоактивдүү кошулмаларды колдонууга каршы экенин айтты. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев биоактивдүү кошулмаларды, БАТтарды колдонууга каршы экенин айтты. Жогорку Кеңеште депутат Аида Исатбек кызы биоактивдүү кошулмалар коомчулукка кеңири жайыла баштаганын белгилеп, бул боюнча министрдин пикирин сураган. Мен дарыгер катары буларды колдонууга дайыма каршымын. Азыр аларды менчик фармакомпания ишканалар сатып жатат. Бул эми бизнес болуп калды, акча табыш үчүн бардыгын жасашууда. Биз текшерип айрымдарын жаап жатабыз, бирок баарынын ишмердүүлүгүн токтотуп коюуга министрликтин күчү жетпейт, деген министр. Элекулүү Бейшеналиевден бул маселени жеке көзөмөлүнө алууну суранган. Исатбек кызынын айтымында, биоактивдүү кошулмалар улуттун ден соолугун талкалап жатат. Депутат эл жакшы изилдебеген, сертификациядан өтпөй, мыйзамсыз алып келинген витаминдерди ичип жатканын айтып, калктын ден соолугуна кабатыр болгон.